Тамеки жөнүндө сураптыр. Тамеки чегип, андан кийин мечитке кирсе уруксатпы дейт. Биринчиден, Аллах Тааладан андай адамдарды кечирип, бул тамеки деген баледен абыс кылуусун сурайбыз. Экинчиден, мечитке кирүүгө болбойт, жаман жыттанган амалда. Бул боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким сарымсак же пияз жеген болсо, анда бизден же мечитибизден абыс болсун. Ал эми тамеки чеккен адамдарга айтарыбыз: мечитке кирерден мурун бир аз күтө турсун, тамекинин жыты кеткиче. Андан соң кире берсин. Же болбосо жыт кетиргич ала жүрсүн. Мен бирөөнү билем, ал жанында же унаасында имбир алып жүрөт. Намаз убактысы келгенде оозуна имбирди салып, тамекинин жытын кетирет. Ал 10 же 20 салып ийет. Ошол жаман жыты кетсин деп. Ошондой эле тамеки чеккен адамдарга айтарыбыз: тамекини мечиттин босогосуна келгенде өчүрө калып, киргенде дагы деле оозунан түтүн чыккан абалда киришпесин. Анткени ал тамекинин жыты адамдарга, периштелерге зыян берет. Такыр эле чеккиси келип жатса, бир аз күтө турсун мечитке кирерден алдың. Же оозун чайкасын. Иши кылса, ооздогу жытты кетирсин, адамдарга ыза бербеш үчүн. Аллах жардам берсин.